Бул суроо көп келет, кайталана берет. Каза намазынын фидиясы тууралуу айылдарда адамдар давра деп атап коет экен дейт. Өлгөн адамдын акысын акчасы жетпесе ошол болгон акчаны же будайды бири-бирине хадия кылып дейт. Негизи бул сабакта муну көп айтты, бул суроо жооп. Намаз бул карыз, милдетибиз аткарыш керек. Биринчи маселе. Эгер аткарылбай калган болсо осуят кылыш керек болот. Ошол акыркы учурда осуят кылат, келес кылат. Мен ушунча жылдык намазым, орозом калып кеткен, ушуларды менин мүлкүмдөн берип койгула деп айтылат. Бул керес, осуят, сүлүс. Ошол майыттын калган 1/3 малыдан берилет. Эгер 1/3 малы дагы жетпесе, анда балдары өзүнүн тараптан берем десе жакшы нерсе. Бербесе нарага эме кылынбайт, аракет кылынбайт. Тартип өзү ушундай. Ана мына азыркы давра деген ал болбогон нерсе ал. Аны хыйла уламалар жазган, бирок ал маселени бүгүнкү күндө туура эмес колдонуп аткан элдер ал хыйла, ал давра ал туура эмес нерсе. Элдер баары эле намаз окуганга да, окубаганга да давра кылабыз деген бар. Кылгандар бар. Бул биринчи түшүн туура эмес маселе. Экинчиси, ал осуят кылмаса дагы баягыдай акчасыны иштетебиз деген адамдар бар. Бул да туура эмес маселе. Үчүнчүсү, азыркы болуп аткан давраларда жөн эле алдамай. Эки адам отуруп алып эле Кудайды алдагандай эле маселе бул. Антип Кудайды алдай албайбыз. Түшүнүктүүбү? Алла Тааланы эч ким алдай албайт. Кудайды алдагандай эле бир маселе болуп калды. Андан сырткары, төртүнчү маселе эң жаман нерсе, элдер ушуга көнүп калса, элдер ойлойт, намаз окубасаң да боло берет экен дейт. Өлгөнүңдө эки молдо келип, эки баштык Будайды бири-бириге берип отуруп, сени куткарып берет экен деп ойлоп түшүнүп калат. Ошон үчүн бул болмогон najais сүрөт. Assalamu alaikum. Устаз, кыздар дүйнөлүк окууга окуса жакшыбы, же медресе, же кесиптик дептир. Эми кыздарга шарият илим алса да болот, дүйнө илимин алса да болот. Алар деле илимдүү болгону жакшы нерсе. Маселе ошол шариаттын чегинен чыкпаш керек. Биринчи хижабы менен, экинчиси эркек менен аял ыктылаат кылбастан, аралашпастан, үчүнчүсү ошол өзүнүн ардабын сактаган, Кудайдан корккон жерде окуса болот. Анан негизи аял затына кесиптүү окуу жакшы, өзүгө жараша кесиптерди. Аялдарга тиешелүү доктор болсун, же болбосо кесип чебер болсун, же болбосо ушундай аял затына керектүү нерсе болсо, зарылчылыкка жараса окуса болот. Сөзсүз түрдө намазы калбасын, хижабы калбасын, эркек аялдар менен ыктылат болгон сүрөттөр болбош керек. Аралашкан сүрөттөр болбош керек. Устаз Куранда самават арыз дегенде самават деп жам сыйгасы, арыз дегенде муфрат колдонот дептир. Хикмат эмнеде дейт. Алланын өзүнүн хикматы, Алла субханала таала 7 кабат асман, 7 кабат жер деген негизи. Бирок бизге көрүнгөндө бир кабат эле жер көрүнөт. Ошон үчүн биз муфрат колдонот көбүнчө. Түшүнүңөрбү? Муфрат колдонот. Ал эми асмандар 7 кабат деп бул деле бирөө көрүнөт. Бирок тиги асмандарга чейинки аралык ошону сураптыр. Аралыкты биз билбейбиз, бирок Алла субханала таала эмнегедир ошону колдонот. Хикматын мен билбедим. Аллах алам. Дараттан алган сууну, калган сууну ичүү сүннөт. Бирок раковина же крандан дарат алып кийин раковинадан суу ичип койсо да сүннөт болобу деген суроо болуптур. Эми дараттан алган сууну ичиш сүннөт деген маселе эмес ал. Ичсе жайыз деген сөз. Жайыздын баары эле сүннөт болуп кетпейт. Түшүнүңөрбү? Бул деген сөз ошо дарат алган суунун жакшы таза болсун, аны ичкенге дагы болот деген сөз. Кир суу менен дарат албай деген сөз. Ичсе да болот деген сөз. Эми ичкин бирок аны сүннөт деп түшүнүш туура эмес, жайыз. Унутчактыктан кантип арылса болот дейт. Негизи күнөөнү токтотуш керек. Биринчи. Экинчиси немени зикирди көп кылыш керек. Күнөөнү токтотуп, зикир көп кылса, Алла субханала таала зехирин ачырат. Эркек кишиге эки кашынын ортосун жулса болобу дейт, эгер биригип калган болсо дейт. Эгер биригип калып, өтө хуник акыбал болсо, көрүнүш болсо, гайры муатат дейт уламалар. Өтө эле бир хуник көрүнүш болуп, мисалы, үйлөнөйүн десе кыздар тийбей айткан болсо, ушундай үзүрлүү болуп калган болсо, анда уруксат берилет. Анан анчалык деле хуник болбосо, аны үзүштүн, мана баягыдай кыскартыштын кереги жок, кажети жок.
асылдуулукка малдардын уругун сатса болобу дейт. Негизи малдардын уругу, мисалы бүгүн күндө айгырлардын, же болбосо кочкорлордон уругу болот да, букалардын сатса болобу дейт. Ал өзү манни, ал суу уруктук, ал мал эмес. Мал мутакаввам эмес. Ошон үчүн ал болбойт, жайыз. Бирок анын жайыз сүрөтү бар. Шариатта жайыз сүрөтү бар. Ал аны алат дагы баягындай демек сактап коет. Идишке салып сактап коет. Анан идиш менен апарып сага куй берет. Бул жайыз. Бул жайыз. Түшүнүңөрбү? Жөн эле апарып кочкор секиртип акча алам десе ага уруксат берилбейт. Эгерде аны алып, шприцке алып, аны сактап, кийин апарып сактаган болсо, ошо кызмат акысы башкасы менен аны сатып алса жайыз. Түшүнүңөрбү? Устаз Куран жаттаган хафиз кыяматта ата-энеге ак болгон адамды шафаатчы кыла алабы дейт. Аллах алам. Алла таалам кадыр зат. Аны Алладан башка эч ким айта албайт. Алла таалам хафиздерди шафаат кылат деген, алымдар шафаат кылат деген, шахиддер шафаат кылат деген, пайгамбарлар шафаат кылат деген. Алла таала кадыр зат. Устаз, адам каза болгондон кийин Куран, хатым, сооп иштерди кабырга койгондон кийин башташ керекпи же боло береби? Кээ бир адамдар кабырга койгондон кийин башташ керек дейт. Жок, андай туура эмес нерсе. Бирөөдү өлтүрүп, көмүп, анан жакшылык кыл деген жери жок. Тирүү кезинде эле баштала берет. Бул сооп өлүккө да керек, тирүүгө да керек. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн исалы савап деген ушундан баштала берет. Азырттан ар ким өзүнүн кабырын курат. Азырттан ар ким ахиретин иштейт. Ошондой эле азырттан эле дуа кылыш керек. Мен ата-энеңе өлгөндөн кийин дуа кылам күтүп жүрөсүңбү? Жакшылыктан кылам дейсиңби? Азырттан кыласың да. Ошон үчүн ал туура эмес нерсе. Азырттан кандай жакшылык кылсаң, ошонун соогуну атама, энеме, бир тууганыма кимге десең арнай бер. Боло берет. Аны өлүп, көмүп, андан кийин деген нерсе жок ал. Ал туура эмес түшүнүк. Аял кишинин дарат алганда айырмасы барбы дейт. 4 фарзы дараттын баардыгы бирдей эле. Мас тартканда кандай дейт? Мас тартканда деле ошондой, алар деле баардык башында мас тартат, бирок ошол эч ким жок болуш керек. Башын ачканда этият кылыш керек. Элдердин арасында чачы, башы көрүнүп калбасын. Кашфул аврат болуп калбаш керек. Ошого этият кылыш керек. Устаз, биринчи чыккан сакалды көбөйүү үчүн кырса болобу дейт. Ата-энем дагы бир нече жолу айтты. Экинчи сакалды кыйбай дейт. Көбөйүп чыгат деген маани жазыптыр, жакшы жазып коюптур. Негизи тийбеген жакшы. Түшүнүңөрбү? Тийбеген жакшы. Асып калганы чыгат. Ассаламу алейкум дейт. Пайгамбарыбызды түшүбүздө көрүү үчүн кандай амал кылыш керек дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды түшүндө ким көрсө акыкатта мени көрүптүр деген Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Бул чындык. Мусулман ар бир адам көргүсү келет. Мусулмандын мухаббаты пайгамбарыбызга болгон бул акыйкат, чындык. Уламалар айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көрүүнүн жолу негизи сүннөтүгө бекем болсун биринчи дейт. Экинчи салават көп окуйсун дейт. Пайгамбарга салават көп окуйсун, сүннөтүнө бекем болсун, иншалла Аллах насип кылса пайгамбарыбызды көрөт. Болду? Субханакаллахумма ва бихамдика,